Юрист Таттөбө Эргешбаева Кыргызстандын мыйзамдары башка өлкөнүн согушуна кыргыз аскерлеринин катышуусуна жол бербейт дейт. Нейтралдуу позиция деген бул же Орусияга же Украина тарабына тартпоо жана бул согушта мүмкүнчүлүк болушунча максималдуу киришпей ортончо позицияны кармануу. Эми Кыргыз Республикасынын саясий экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карап биздин улуттук коопсуздукту карманганда биз эл аралык майданда ушул позиция биз үчүн бүгүнкү күндө эң эффективдүү. Анан согушту эч кимибиз каалабайбыз негизи. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө болуп аткан регионалдык согушта Борбор Азияга түздөн түз таасири бар. Ошондуктан мисалы Кыргыз Республикасы ОДКБ, ЕАЭС, башкача айтканда Таможенный союздун мүчөлүгүнө киргенибиз бар. Бул регионалдык келишимдер. Жана Россия менен тыгыз байланышыбыз бар, социалдык, экономикалык жана коопсуздук тармагында. Эми алар